Баткен телеканалының эфир саатын жаңылықтар топтом менен улантабыз. Кызматыңыздарда Назгүл Абдрахманова, саламатсыздарбы. Лейлек районунда адам өмүрүн алган жол кырсыгы катталды. 2 киши каза болуп, дагы 7 жаран ар кандай жараат алды. Ак Турпак айылында жаңы кичи футбол аянтчасы пайдаланууга берилди. Айыл жаштарын кубанткан спорттук аянтчаны куруу үчүн мамлекет тарабынан 2 миллион сом жумшалган. Баткендеги айрым дарыканаларда аксыз дары-дармек текчеси ишке кирди. Анда муктаждар үчүн дарыгердин көзөмөлү жок берилүүчү дарылар бар. Жаңы окуу жылы 15 сентябрда башталып, билим берүү салттуу жүргүзүлөт. Баткен районунун жана шаарынын билим берүү мекемелеринин даярдыгы педагогикалык кеңешмеде талкууланды. Лейлекте жол кырсыгынан 2 киши каза болуп, 7 жаран ар кандай жаракат алды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, Баткен облусунун Лейлек районунда Исфана Кайрагач унаа жолунун 13-чү чакырымында Honda Step вагон жана Honda Fit үлгүсүндөгү унаалар кагышкан. Кырсыктын кесепетинен 1991 жылы туулган жана 1978 жылы туулган 2 эркек киши каза болуп, 7 адам ар кандай жаракаттарды алышкан. Жерине 3 куткаруучу тартылып, унаада кыпчылып калган адамдын сөөгүн чыгарып, милиция кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Жабыркаган жарандар тез жардам кызматы аркылуу Сүлүктүү шаардык ооруканасына жеткирилди. Жаңы окуу жылы 15 сентябрда башталып, билим берүү салттуу жүргүзүлөт. Ага карата Баткен районунда педагогикалык кеңешме болуп өттү. Район аймагындагы билим берүү мекемелери тууралуу маалымат угулуп, жаңы окуу жылында аткарыла турган иштердин планы талкууланды. Мектептердин жана балдар бакчаларынын көргөзмөсү уюштурулуп, алдыңкы мугалимдер өз тажрыйбасы менен бөлүшүштү. Ошондой эле 2020-2021 окуу жылында ийгилик жараткан мугалимдер ардак грамоталар менен сыйланды. Педагогикалык кеңешмесин ачык деп жарыялайм. Баткен районунда билим берүү кызматкерлеринин педагогикалык кеңешмеси болуп өттү. Ага президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Жаныбек Исаков, Баткен районунун акиминин орун басары Кишимжан Кыдырова, райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы жана 53 мектептин кызматкерлери катышты. Район аймагында 50дөн ашуун мектеп бар. Алардын 17си типтүү болсо, 10 мектеп капиталдык оңдоп түзөөгө муктаж. Ал эми мектепке чейинки билим берүү мекемелеринин саны 45. Учурда дагы 3 балдар бакчасынын курулушу жүрүп жатат. Билим берүү мекемелерин жаңы окуу жылына сапаттуу даярдоо үчүн республикалык бюджеттен 1 миллион сомдон ашык акча каражаты бөлүнгөн. Жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары жана демөөрчүлөр тарабынан дагы 3,5 миллион сом акчалай колдоо көрсөтүлгөн. Учурда бардык билим уялары оңдоп түзөө иштеринен өткөрүлүп, балдарды кабыл алууга даяр экенин Баткен райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Олжобай Мажилимов билдирди. Жалпы 53 мектепте 1362 мугалим эмгектенип, 17851 окуучуга билим тарбия берип келет. Ал эми 45 мектепке чейинки билим берүү уюмдарында 3865 бала тарбияланып, 187 тарбиячы эмгектенет. Андан сырткары райондук балдар чыгармачылык үйүнүн үйүндө 17-15-20 305 өспүрүм тарбияланышты. Президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Жаныбек Исаков мугалимдерди жаңы окуу жылынын башталышы менен куттуктап, пандемия учурунда түзүлгөн кыйын кырдаалга карабай иш алып баргандары үчүн ыраазычылык билдирди. Билим берүү тармагына өзгөчө көңүл буруу зарыл экендигин баса белгилеп, район аймагында дагы 6 мектептин курулушу жүрүп жатканын айтып өттү. Сиздерде 53 мектеп болсо, 6 мектептин курулушу жүрүп жатат. Бул деген 10% Баткен облустун мектептерин курулушу башкадан курулушу жүрүп жатат. Буюрса жылдын аягына чейин дагы 2 мектепти ачсак деген ниетибиз бар. Эми аракет кылабыз, ошо Сай мектеби. Ошо эле Самаркандте биздин туугандарыбыз кошуна республика Өзбекстан тарабынан курулуп аткан мектеп. Педагогикалык кеңешмеде жаңы окуу жылынын программасындагы өзгөрүүлөр боюнча маалымат угулду. Билим берүү мекемелериндеги эпидемиологиялык кырдаал тууралуу сөз болуп, өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулук иштери талкууга алынды. Мектеп окуучуларынын кылмыштуу топторго кирип кетүүсүнүн негизги себептери ата-энелердин миграцияда жүрүшү жана балдарына көңүл кош мамиле кылуусу болууда, деди өспүрүмдөр менен иштөө инспекциясынын улук инспектору. Кээ бир фактылар катталып атат окуучулар арасында, мектеп ичинде, мектептен сырткары бардыгы мектеп окуучусу
болгондугуна байланыштуу. Бул негизги себептери бул азыркы күндө миграция өтө күч алууда. Бизде мына миграцияга кетип, балдарын чоң ата, чоң эне, тайта тайнелеринин колдоруна калтырышып, жанагындай көңүл кош мамиле кылууда балдарга. Соңунда 2020-2021 окуу жылында кесиптик тажрыйбасында өзгөчөлөнүп, билим берүүгө салым кошкон мугалимдер ардак грамоталар менен сыйланды. Мындан сырткары мектеп жана балдар бакчаларынын мугалимдери тарабынан көргөзмө уюштурулуп, алдыңкы мугалимдер өз тажрыйбасы менен бөлүшүштү. Мен бүгүнкү конференцияга өзүмдүн иш тажрыйбамды жайылтуу үчүн келдим. Анткени мен быйыл Баткен районунун жылдын мыкты мугалими деген наамды алдым. Бул ийгиликке жетүүмдүн себеби Газы орто мектебинин жалпы жамаатынын колдоосу болду. Сабакта интерактивдүү методдорду, интерактивдүү усулдарды колдонуп, практика менен байланыштырып, окуучунун көңүлүн бурдура алгандыгымда деп ойлойм. Белгилей кетсек, эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу быйыл жаңы окуу жылы 15 сентябрдан башталып, окутуу салттуу түрдө уланат. Район аймагында мугалимдердин 70% коронавирус илдетине каршы вакцинация алып, билим берүү мекемелеринде санитардык эрежелерди сактоо талабы коюлган. Айжан Аташтанова, Сүйөрбек Акылбеков, Алтын бешик жаңылыктары. Теманы улай. Баткен облустук гимназия жатак мектебине Баткен шаарындагы 9 мектептен мугалимдери секциялык ишке чогулду. Анда окутуучулар быйылкы окуу жылындагы пландары менен бөлүшүп, тажрыйба алмашуу боюнча өзүнчө жыйындар уюштурулду. Иш-чарага Баткен шаардык билим берүү башкармалыгынын башчысы Абдилла Ахматбеков жана Баткен шаарынын вице-мэри Мансур Маматисаев, ошондой эле ардагер мугалимдер да катышты. Жыл сайын уюштурулуп келе жаткан мугалимдердин секциялык иши жаңы окуу жылына даярдыкты жакшыртуу менен билим берүүнүн сапатын жогорулатууну көздөйт. Анда билим берүүдөгү артыкчылыктар жана көйгөйлөр талкууланат. Ошондой эле билим берүү кызматкерлери үчүн өз ара тажрыйба алмашууга мүмкүнчүлүк жаралат. Барыңыздарды ушул жерде төрт көз түгөл, жашынакай маанайда көрүп турганыма абдан кубанычтамын. Ылайым эле ден соолукта болуңуздар. Жыл ичинде кандай гана чыгармачылык, ийгиликтер болбосун, ошол ийгиликтер баары ушу биздин шаардын мугалимдерине таандык болсун. Биз сиздер менен сыймыктанабыз. Бул секциялык иштин максаты өзүңүздөргө маалым болгондой, ушул 2021-22 окуу жылына бирдей план түзүп, жаңы программаларды кабыл алып, биздин келечекте болгон жаштарга ушу жаңы программада заман талабына ылайык дейбизби билим берүү болуп саналат. Токтоган Абдисаттарова Баткен облустук жатак гимназия мектебинде эмгектенет. Балдарга чет тилин үйрөтүүдө өзүнүн кесиптик билимин өнүктүрүп турат. Ал бүгүнкү өтүп жаткан иш-чара мугалимдер үчүн зор мааниге ээ экенин айтты. Бизде ар кандай жаңылыктар болуп калышы мүмкүн да. Анан мугалимдер улам өзүн өзү өркүндөтүү үчүн семинарларга барып турат. Ошол семинарлардан үйрөнгөн нерселерибизди биз бөлүшүшүбүз керек. Бөлүшкөн сайын окуучулардан эффективдүү натыйжаларды алып турабыз. Жыйында гендердик теңдүүлүк боюнча да сөз болду. Шаардык билим берүү бөлүмүнүн башчысы Абдилла Ахматбеков мектеп жетекчилерине гендердик теңдүүлүктү эске алып, эркек мугалимдерди ишке кабыл алууну тапшырды. Анын айтымында калаада 390 мугалим болсо, алардын 7% гана эркек окутуучуларды түзөт. Ага ылайык окуучулардын тарбиясын жакшыртуу максатында эркек мугалимдер кабыл алынышы керек деп эсептейт. Ушул социал тармактарда айтылып баштады уже. Аябай чоң мындай эме менен ушул мектептерде эркек мугалимдердин жоктугунан балдардын баягы тарбиясына өз кедересин тийгизет деген сөздөр чыкты. Бул деген туура маселе. Ошон үчүн мен азыр жана секциялык ишинин ачылышында бардык ушул жетекчилерге айтып кеттим. Ошо мүмкүнчүлүк боло турган болсо, жакшы жигиттер, агайлар келе турган болсо, ошолорго проекттер бергиле депчи. Ооба, ошолорду кабыл алгыла деп. Баткен шаарында 9 мектеп бар, анда 6414 окуучу болсо, аларга билим берүүдө 390 мугалим эмгектенет. Быйылкы окуу жылында шаар боюнча 1-класска 258 окуучу кабыл алынды. Бактыгүл Мирадилова, Эрнис Азамат уулу, Алтын бешик жаңылыктары.
Кыргызстанда 13 сентябрга карата коронавирус 68 адамдан жаңы аныкталды. Бул тууралуу республикалык штабтан билдиришти. Маалыматка ылайык Бишкек шаарында 31, Ош шаарында 3, Чүй облусунда 15, Нарын облусунда 4, Ысык-Көл облусунда 8, Жалал Абад облусунда 4, Баткен облусу 3 адамдан илдет табылган. Ал эми бир суткада 95 адам илдеттен сакайып чыккан. Сутка ичинде COVID-19 илдетинен өлкө боюнча 2 бейтап каза болду. Бүгүнкү күндө стационарларда коронавирустан 649 бейтап, амбулатордук түрдө 1021 адам дарыланууда. Ал эми акыркы бир суткада COVID-19 коронавирустук инфекциясына каршы 1326 адам эмдөөдөн өттү. Баткен шаарындагы айрым дарыканаларда акысыз дары-дармек текчелери ишке кирди. Кайрымдуулук кутучасы муктаж болгондор үчүн сунушталат. Анда дарыгердин көзөмөлүсүз ичүүгө мүмкүн болгон дарылар бар. Ошондой эле мүмкүнчүлүгү бар ар бир жаран кутучаны дары менен толуктап, өз салымын кошо алат. Темага кененирээк Мингүл Көчөрова токтолот. Дары-дармекке муктаж болгон жарандар дарыканалардан акысыз дарыларды ала алат. Ал үчүн Баткен шаарындагы 2 аптекада кайрымдуулук кутучасы орнотулду. Анда дарыгердин көзөмөлү жок, ичүүгө мүмкүн болгон дарылар коюлган. Кутуча жарандык идеялар фонду жана Жаштар парламентинин демилгеси менен аптечка Добра долбоорунун алкагында уюштурулууда. Алдыда мындай текчелердин санын көбөйтүү пландалууда. Соңку убакта дарыга муктаж жарандар көбөйүп жатат. Жана ошондой эле азыркы убакта 2 жылдан бери пандемия болуп жатат. Ошол себептен грипп болгон адамдар, жөтөлү бар адамдар жана көбөйдү. Бул долбоор Бишкек шаарында жана Нарын облусунда, Талас облусунда жана ошондой эле Жалал Абад облусунда ачылып чыкты. Ал эми биз Баткен облусуна коелу деп бүгүн ачылыш эфеми болуп жатат. Баткен облусунда биринчи жолу ушундай аптечка коюлуп жатат. Акыркы 2 жылдан бери өлкөдөгү пандемиялык шартта дарыга муктаж болгондор көбөйдү. Өзгөчө күнүмдүк турмушта көп колдонуучу дарылар. Башкача айтканда, дарыгердин көзөмөлү жок, ичүүгө мүмкүн болгон дарыларга муктаждык күч, дейт аптека жетекчиси. Күнүмдүк жашоодо колдонула турган, күнүгө колдонулган арасында антибиотиктер бар, керектүү парацетамол, цитрамон, основном ошондой дарыларды көп алышат бизден. Ошолордун баарыны керектүүсүнө алып тизип коюшту. Мындай кутучалардын көптөн бери көп жерден көрө элекмин. Биринчилерден болду десем болот. Жакшы болду. Себеби кээ бир адамдардын, эми көпчүлүк эмес, арасында бар деп айтсак болот. Себеби акча дарыны алат, анан кийин акчасы жетпей калышы мүмкүн. Кээ бирөөсүндө бар, кээ бирөөсүндө жок. Долбоор Саламаттык сактоо министрлигинин атайын уруксаты менен жүзөгө ашууда. Кутучалардагы акысыз дарылардын жарактуу мөөнөтү да көзөмөлгө алынып, улам жаңы дарылар менен толукталып турат. Ошондой эле өнөкөт оорусу бар же онкологиялык ооруга чалдыгып, дарыга муктаж болгон жарандар уюштуруучуларга кайрылып, акысыз дары-дармек алууга да болот. Эгерде сиз Баткен шаарындагы дарыканалардан мына ушундай кайрымдуулук кутучасын көрүп калсаңыз, анда дары сатып алып, мына ушул дарылардын катарын толуктоо менен жарандардын кайсы бир деңгээлде муктаждыгын чечип, өз салымыңызды кошо аласыз. Мингүл Көчөрова, Медербек Айдарали уулу, Алтын бешик жаңылыктары. Баткен районунун Актурпак айылында жаңы кечи футбол аянтчасы пайдаланууга берилди. Баасы 2 миллион сомдон ашкан спорт аянтчасын каржылоо мамлекеттин эсебинен жүргүзүлгөн. Буга чейин айыл жаштары футбол ойноо үчүн коңшу айылдарга барып жүргөндүктөн аймакта спорт аянтчасына муктаждык күч болгон. Ачылышка Баткен районунун акими Учкунбек Жороев жана бир катар жетекчилер катышып, элеттиктердин кубанычы да көп болду. Төрткүл айыл аймактык башкармалыгында кичи футбол аянтчасы ачылды. Жалпы 2 миллион сомдон ашык каражатка курулуп, мамлекет тарабынан белгилүү 1% айыл өкмөт каржылаган. Ачылуу аземине Баткен районунун акими Учкунбек Жороев, айыл өкмөт башчы Сейит Эркебаев жана жергиликтүү тургундар катышты. 2 миллион 461 миң сомдук иш аткарылды берди. Ошонун 800 миңи айыл өкмөт тарабынан берилди. Бул бизде Актурпак айылында, айыл өкмөтүнүн Актурпак айылында спортко кызыгуу өтө көп, күчтүү.
буга чейин волейбол, баскетболдон өтө күчтүү чыгып жүргөн, районда эч кимге бербесең. Мына биринчи жолу футбол аянтчасы курулуп, эл балдардын кызыгуусу өтө күч. Буга чейин айыл жаштары футбол ойноо үчүн коңшу айылдагы аянттарга барып, бир топ ыңгайсыздыктар жаралаарын жаш спортчулар айтышат. Кичи футбол аянтчасынын ачылганы жаш футболчуларды колдоо деп түшүнгөн спорт сүйүүчүлөрү кубанычтарын жашырган жок. Эң жакын поля биз 10-15 километр да бизденче. Ада барганда ушундай унаа маселеси, барганда ал жак местный уже башка бирөөнүн полястар, поля талашып, ушундай кээде уруш сополонго чейин болуп жүргөн. Азыр биздин өзүбүзгө түшкөн болото сонун болду. Мындай биз көрүп келдик, кече бүгүн оюндар болуп атат, мына жаштар ойногондору жакшы оюн көрсөтүп атышат. Дени сак улут өнүккөн өлкө деген ураанда айткан Баткен районунун акими Учкунбек Жороев спорт аянты президенттин колдоосунда ачылган айылдагы жаш спортчуларды колдоо үчүн түптөлгөнүн айтат. Колдоо муну менен токтоп калбай, башка аймактарда да спорттук аянтчалар курулуп жатканын кошумчалады. Ага далил катары Аким Актатыр айыл аймагындагы пайдаланууга берилүү алдында турган спорт залды келтирди. Ошону менен катар турнирлер тең тайлаш уюштурулууда. Актатыр айыл өкмөтүнүн аймагында заманбап кеңири спорт зал курулуп пайдаланууга берүү алдында турат, курулуп атат бүгүнкү күндө. Ушул эле мына спорттук аянтча бүгүн пайдаланууга берип атат. Бул деген спортко жана жаштардын арасында кылмыштуулуктун алдын алууда, ден соолугунун чың болушуна себепкер болуучу бир топ жакшы иш-чаралар жүргүзүлөт. 4 июлда курулуш иши башталган кичи аянт 10 августта аяктаган. Аз убакыт ичинде курулган аянттын сапаты мыкты деп ишендирди аталган айыл өкмөттүн башчысы Эркебаев. Бактыгүл Мирадделова, Гүлмайра Майдарали кызы Ырыскелди Азамат уулу, Алтын бешик жаңылыктары. Сиздер Алтын бешик маалымат программасынан 13 сентябрга алынган чыгарылышы менен тааныштыңыздар. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча ден соолукта болуңуздар.